Кыса Калкабылова ырды уккандан кийин ажашпай калгандарды угуп кубанды. YouTube'да эң көп көрүүчү болуткан клиптер кайсылар? Ырдын аталышы ажырасак. Аткаруучулар Кыса Калкабылова, Зарлык Камбаралиев. Чыккан күнү 2019-жылдын 20-сентябрында. 2 миллиондон ашуун просмотр алган. Ажырасак ырыбыздын сөзү жана обону Зарлык Камбаралиевке таандык. Дуэт болуп ырдоону мага Зарлык сунуштаган. Менин баракчама ажырашуудан кийинки депрессияны кантип жеңдиң? Эмне кылышым керек деген сыяктуу каттар көп келет. Ар бир катта айымдар өз тагдырын чагылдырышат. Клиптин сценарийин ошол келген каттардын негизинде жаздык. Клиптин Нурсултан Кубатов тартты. Андагы эки кичинекей бала ырчы, Алпарчу Лутфила Бусурманкул уулунун уулдары. Алар менен иштешүү кыйын болгон жок. Клипти 7 күндө миллион кароо чогулткан деп ойлогон эмеспиз. Мага баарынан жакканы бул клиптен кийин ажырашууну ойлонуп жаткандар ал оюнан кайтып, ажырашкандар элдешип жатышыптыр. Муну мага дайрек аркылуу айтышып, ыраазычылыгын билдирип жатышат. Маалымат булагы Леди Чекиткейжи. Гүлзат Мамытбек Кремльде болгон Самара Каримованын концертин көрүп ыйлады. Белгилүү саентолог, өзүн кыргыздын планетанын деми деп атаган Гүлзат Мамытбек, эстрада ырчысы Самара Каримованын Кремльде болгон концертине болгон ыраазычылыгын билдирди. Гүлзат Каримованын Кремльде болгон концертин көрүп сүйүнгөнүн, ыйлаганын видеосун социалдык тармакта таратты. Кыргызды Москвадагы Кремльге алып барып, кыргыздын, орустун ырын ырдап эки элдин ынтымагын бириктирип келген Самарага даңк. Кыргыз эми Москваны эле баспай Голливудда бассын деп ыраазычылыгын билдирди. Эске салсак, Самара Каримованын жеке концерти 23-октябрда Кремль сарайынын концерттик чоң залында өткөн. Каримова өзү да концертти ийгиликтүү өткөнүн айтып, анын да көзүнөн жаш тегеренгенин кошумчалаган. Маалымат булагы Барометр Чекиткейжи.